Assalamu alaikum туғандар. Туғандар, Бишкекте тұрабыз. Бишкекте bir ағабыздың жанына келіп қалдық. Мына Раздольный айында тұрабыз. Раздольныйда мына Есен деген әкеміздің андай бір келішкен бұлақтың аттары туғандар сатуға шығып тұр. Бардығы 2 ат бар екен туғандар. Бардығы мынандай 5-5-ке деңгейлі, мына райондың деңгейлінде шауып жүрген аттар екен туғандар. 5-5-ке тамай аттарды отады. Қазір бұлардың малыматын береміз. Андықтан бізменен болып тұрыңыздар. Мынандай келішкен сынуыр аттар екен туғандар. Есен әке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Іштеріңіз жақсы, денсаулықтарыңыз? Жақсы, Құдайға шүкір. Аттарды сатайын депсіз да? Мұрында бір чықтыңыз іле біздің чағылышқа? Мұрын бір 2 ат шығарып. Келішкен аттарды бағасыз жақсы тарбиялап, мынантып туғандар анда-санда шығып тұрады ағауызанан. Бүгін қандай аттар шығады, байке? Hazret бүгін өзіміздің чауып жүрген аттарыз 2 ат. Бір өзі ошол Ақжал. Ақжал бұл кличкасы? Ақжал. Ақжалдың турасынан қойшы жал жағыменен күнге қойып, мынантып чақшайтып көргөзелі туғандар. Қандай ат болды бұл? Ошонда жашы қаншада, пародасы қандай дегендей? Жашы 5-тен 6-ға кетті де, уже 6 болот жасқа. 6 жашар. Парода өз үстүнө эле кыргыз жылкылардан го. Кыргыз жылкылардан, 3 асы болуп калат экен жазда? Жазга 3 асы болот. Şu Kazan ulaka, Жер улака чабылып жүргөн аттар. Жумасына 2 жолу чабылып атат азыр. 5-5-ке ылайык аттар экен да, эми 5-5-те далай-далай эле чабылса керек, а? Ой, ошо айтып атам го, жумасына 2 жолудан чабылып атат данный моментте. Агабыз өзү туугандар таластан болот. Анан таласта билесиздер 5-5 көкбөрү деген нерсе. Казан улак аябай өнүккөн. Анан мантип аттарды 5-5-ке тарбиялаш боюнча талас ең алдыда болса керек деп ойлаймын да. Анан ағабыз дағы күшті саяпкер екен. Мантип Ақжалды да тарбиялап қойып туғандар. Ақжал бойы қанша шығып қалады, Есен әке? Бойы ашығы мен албайлы, біз точносын айтайын, 57-nin тегереги чыгат бул. 57-nin тегереги, жерге жақын екен, мынандай еңілгенге ыңғайлы екен да. Бияқа бір бастырғын деген берді. Туғандар мүшесі сынду мантип мойнын тике алып жүреді екен, түшірбей. Жақсы. Денсаулықтары мықтыбы, Есен әке? Денсаулықтары жақсы, чабылып келгендейін да, ыңтайып шылқиып қалбайды. Өздерінің тестостерон айтып болады. Күлік ат, аябай күлік. Күлік бі? Ұрғандары жақсы. Тұяқтары таза, кемшіліктер жоқ. Таза, кичине төбеленген жерлері бар, біраз атакындай. Серьезный еш нәрсе жоқ. Жақсы, мына туғандар анша шырамдар бар екен да. Эми бул боевой аттар спортсмен десек болот да. Дайым улакта жүрөт экен. Быйыл деле тынбай чабылып атабы кышта? Чабылып атат, күздөн бери тын эле кел. Ошон үчүн бир аз арттап кетти, Кече воскресенье күнү эле кечкери чабып келгенбиз. Мына тугандар ат жаныбар. 5-5-те позициясы кандай бунун? Нападение бул. Нападениеде. Боз защитага да кидирет, ургандары да жакшы да. Демек күлүк экен да. Бир күлүктүгүн байкабайлы анда бир чабып көрөлү азыр, Болот, Айда. Мына тугандар Ақжалды көрөлү. Машалла. Мына достор, азыр бир аз кыска болуп калды. Узагыраак чабайлы. Ой бер. Жаныбар. Тугандар көрдүңүздөрбү? Аябай күлүк нерсе экен. Шамдагай. Машалла, болды. Соннат кені. Келе берчі. Кел, тоқтатшы ғана. Тоқташтардағы оз елпе екен, жеңіл? Оздор елпек аябай. Жақсы, жаны бар. Бір екімді повороттарын көргөзші айлантып, 2 жақ айлантып. Ма туғандар 5-5-тің аттары ұшында болады екен деймі? Шұрқап кетіп атқан жерінен бұрылады да бұлар. Жаны бар. Повороттары жайында екен. Жақсы. Есен әке, бұл үйірде жүрген емес пе? Үйірін
Мен точно изин билбейт экенмин Булар муну. эми Мага только улакка чабылат да, багылат, чабылат, а? Ошондой да. Bu yerде деле тарбияланат экен туугандар, багылат экен, анан чабылат экен. Bu yerге койсо деле болсо керек эми булар. Жакшы кулундарды алса болгудай. Көрүңүздөр. Туугандар ден соолугу мыкты экен. Жаман адаттары жок, а? Тиштеп тек, жок, андай. Жоош, а? Жоош. Жоош. Такага туруштары жеңил, а? Бир эле киши такалайт. Болду мына туугандар. Канча болот эми баасы? Баасы дагы жеңил болот деп аттыңыз эле, бир элге жаба турган кылып айтсаңыз. Баазы ошо сата тургандай эле 270 деп сурап атабыз. 270 000 сом кеми бар, а? Болду туугандар, мына баасы айтылды. Бир аз кемитип берем деп атат агабыз. Чалып байланышыңыздар. Буну эми элдер дагы көрүп эле жүрсө керек. Тааныш билиштер, а? Канча сурап атышабы негизи? Кандай дейсиз? Баа берип атышабы дегеним? Тааныш билиштер. Азырет, буга беришип атат, жанагындай Насия түрүндө сурашып атат. Насияга 250 миңге сурашты. Бир эки бала сурашты, Насия берген жокмун. Сиз накка сатат экенсиз да? Бираз кыйын керек болуп аткандан ошо. Жакшы мына туугандар, 270 000 сом кеми бар. Аттын баасы жеңил коюлду окшойт деп ойлойм туугандар. Анан дагы кемитип содалашып алсаңыздар болот экен. Негизи мындай улагы тамай, аттын тарбиясы дагы келген уже. Тарбиялап баягындай менет кылыштын деле кереги жок экен. Ат даяр экен туугандар. Чалып байланышыңыздар анда. Анда агабыздын кийинки атын өтөбүз туугандар. Биринчи номерде Акжал болду. Бияка бир бастырып койчу. Соннот экен. Мына туугандар, экинчи атка өттүк. Экинчи аттагы аябай сыны келишкен мындай бир сулуу ат экен, чырайлуу. Ушунун маалыматын азыр Эсен акебиз берсин анда. Эсен аке, бул дагы сыны калышпаган, Акжалдан калышпаган ат экен бул дагы. Бул кандай ат болду? Bunun da маалыматын берсеңиз, бул дагы спортсменби? Азырет, бул ат бул деле ошо казан улакка, жер улакка чабылып жүргөн ат. Жашы болсо бул деле ошол. Акжал экөө бирдей эле. 6 жаш болобу жазга? Жазга 6 жаш болот. 3 жасы жылк экен да? Бул үйүр баскан ат, үйүрү бар. Үйүрү бар. Кличкасын кандай дедиңиз эле, Эсен аке? Кличкасын шоколад деп коебузбун. Шоколад, жакшы. Өңүнө карата. Жаныбар көрөн экен да. Молочный шоколад экен да бул, а? 6 жаш жылкы. Бою канча чыгып калат? Бунуку бою ровно 1.60 чыгат. 1.60 чыгат, а? Чыгат. Бир аз чоңураак экен. Анан көлөм боюнча тууганда бир аз узунураак да экен, Акжалга караганда. Негизи аябай мындай мүчөсү келишкен, жылтыраак ат экен. Жакшы мынтип каралган экен да туугандар. Ат бир караганда эле билинет экен өзүчү. Кандай каралган, кандай багылган. Жакшы. Шоколад. Бул өнөрлөрүн айтыңызчы, Эсен аке, кандай болуп атат эми улакта? Кандай позициясы кандай? Азыретме сентябрдан баштап эле чабылып атат биздин аттар. Казан улакта булар нападениянын аттары да. Негизи экөө тең эле? Экөө тең эле нападениянын аттары. Уруп жанат улак жаткан жерге шыр эле кирип барасың. Ургандары деле жакшы додого кирип чыккандары. Улак тийгенде ыргып чыгат. Казанга да түз токтойт. Анан жанагындай жер улакка деле чабылып атат азыр. Азыр кар болуп көбүнчө жер улак болуп атат. Бунун пародасы кандай болуп калат? Бул деле кыргыз жылкысыбы? Бул деле өзүбүздүн кыргыз жылкылардан. Кыргыз жылкысы? Жакшы. Бекем ат. Ден соолугу тазабы? Буту колдору таптаза аттар. Атты ургандары кандай эми топту? Атты ургандары жакшы. Жакшыбы? Коркпойт, а? Топко кирет. Топко кирет, секирмейлер жок. Секирмеи жок, жаман адаттары жок. Жок. Эптемей дегендей. Кыйгаштап нары бери алып качмайлары жок. Тарбиялары сонун келген аттар. Тарбиясы келген, а? Тарбиялаштын кереги жок жердечи. Тарбиясы даяр аттар экен эми. Балары да жөндүү чыгат деп атат туугандар, көрүңүздөр. Андай 5-5 аттарын колдон чыгарбаңыздар жаныбарлар. Башка багы туугандар. Дене мүчөсү чымыр денелүү мындай булчуңдуу аттар экен. Экөө тең. Туяктары таза экен, а? Туяктары таза. Burada канча-канча шырамдар бар экен эми. Алар эч нерсе эмес. Басыгында айыптар жок, туугандар, аксак-баксагы жок экен. Чат аяктарында көрүңүздөр.
бир жери бир оору болгон атты алдап сатып жиберишип тура эмес азыр. Ооба. Ачыгын айтып саткан Ооба. жакшы да. Алган акча да Андай болбойт, ооба. жугумдуу болот. Туура айтасыз. Жана эфирден тышкары айттым го жана бираз машина алганбыз ошого. Аха. Даяр аттарды сатып алып атабыз. Жакшы, мына туугандар. Азыр bunun да өнөрүн бир сыра көрөбүз, ылдамдыгын көрөбүз, анан баасын айтабыз туугандар. Чалып байланышасыздар. Эми мындай аттарды колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Ат көрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөр чалып байланышасыздар. Бир чаап көрөлү анда. Мына туугандар, шоколад. Яны бар. Şu 5-5'tin аттарын чуркагандар аябай сонун экен негизи. Ылдам. Машалла, болду. Мына туугандар, бурулуштарын көрдүңүздөрбү? Кетип аткан жеринен бурулат экен. Оңго да солго да бирдей бурулат. Бирдей. Токтоштор да жеңил экен, оозу жеңил экен, а? Оозу элпек туугандар. Таноосу да кең экен мунуку. Көрүңүздөр эми мүчөсүн туугандар, ат сынчылар, сындаңыздар. Кандай деп ойлойсуздар? Лично мага жакты бирок аттар. Сиздерге деле жакса керек деп ойлойм туугандар. Сөз жок аттар экен. Эсенеке бунун баасын айтып коесузбу? Бул деле жакын эле баада. Аха. Мүмкүн 280. 280 миң сом кеми бар, а? 10 миңге кымбатыраак айттыңыз да буна? Туугандар экөөнүн баасы бирдей эле экен эми айтор. 280 миң, бирөөсү 270 миң сом. Доллар менен да жазып өтөбүз. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Орто Азия боюнча туугандар чала бериңиздер. Аттар жаккан болсо, андай келишкен спортсмен. Дыханияларында жанагындай кырылдак эчтекеси жок. Аттар жөтөлүп таза экен, а? болбойт. Ичин ооруп калбайт. Баары жакшы. Жакшы. Жакшы аттарыңыз бар экен Эсенеке. Содаңызды берсин анда. Аман болуңуз. Аттар аман эсен ээлерин таап кетсин, а? Мына өзүбүздүн Кыргызстанда эле калса жакшы болот, а негизи мындай аттарды командага алып чабыңыздар туугандар эми. Мындай аттарды эми өзүбүз эле калса жакшы болот, а негизи. Менин оюм. Анан бияка бир бастырып койчу, бастырганча анан көрсөткөнчө туугандар. Коштошобуз, аман болуңуздар. Лайктан басып бөлүшүп коюңуздар, мындай шоколад менен аңжалды алып коюңуздар.